Башка мамлекеттерден учуп келген конокторго Ош аэропорт жолундагы дароо эле мынтип курап калган арчалар көзгө урунат. Жол тейлөө 21 ишканасы ушул жылы жалпы Борбор калаадан 300 даана арча дарактарын алып келип бул жолго отургузса, бүгүнкү күндө 184 курап жараксыз абалга кептелип калган. Буга байланыштуу экологиялык жана техникалык коопсуздук кызматы мындан бир жума мурун жол тейлөө мекемесине 141.900 сомдук доо койгон жана бул ишти Ош шаардык прокуратурасына өткөрүп берди. Мындан сырткары калган арчаларды сактоо боюнча акт түзүлүп, жазма буйруктар тапшырылган. Андан сырткары бул курап калганын бирден бир себеби башта бул жердеги өсүп турган дарактар, бул жердеги мурунку көчөт арчалардын астына атайын суу коюлуучу түтүкчөлөр тартылган. Азыр ошол түтүкчөлөр болсо күндөн көп эскиргендигинин себебинен чирип, эч кандай суу жүргөнгө мүмкүн эмес болуп калганына байланыштуу азыр эч кандай суу коюлган эмес, кароосуз калган. Бул ошо кайдыгер карагандыктан ушул арча көчөттөрү болсо ушул жоготууга дуушар болуп турат. Жол тейлөө кызматы бул арчаларды декабрь айында отургузган. Жаз айында жашыл инелүү дарактардын саргая баштаганын байкап, агрономдордон кеңеш алдык дешти. Анын натыйжасында кызматкерлер 10 күндө бир жолу жалбырагына, тамырына дарыларды чачып жатышат. Баягында үшүйт экен, ооруйт экен, адам сыңар эле. Анан экинчи жери койгондон кийин ушундай бир лечениелерди кабыл жасабасак, өлүп калышы мүмкүн экен. Эми биздин кылып аткан мээнетибиз ушу сугарып, чаап, түбүн ушундай кылып атабыз, дарыларды берип атабыз. Буга чейин аталган мекеме арчаларды Оштун өзүнөн алып отургузуп келген жана мындай курап калуу фактылары катталган эмес. Бишкектин аэропортунун ортосунда арчаларды алганда ошолор бекер кетпесин бизге беришкен бизге дагы ошондон. Ошону биз бу жерге эктик да. Департаменттен берген ошону. Ошто деле бар. Оштуку өзүнүн климатына өзү ылайыкташып өсүп кете берет эле. Эми бул түндүктөн түштүккө келип атпайбы? Ошол жактан да кичине берсе керек. Эми арчалардын кайра жанданып кетерине жол тейлөөчүлөр күз мезгилине чейин үмүт этип турушат. Ал эми Экотех кызматы мындай курап калган дарактар боюнча фактылар катталса, анын санына жана диаметрине карай акчалай айып салышууда. Нуржамал Баргыбаева, Нурсултан Абдикерим уулу, Башат.